Üçüncü, төртүнчү да мен болот окшойм, анда бешинчиден баштап сурап берет экен. 4 кишинин ордуна сүйлөйүн анда мен. Урматтуу министр, айтсаңыз да, мына мейлдеттүү медициналык камсыздандыруу фондунун 20 миллиардтын ошондо 9 миллиардка аз төгүлүптүр да, кирешечи. Эмне үчүн расшифровка кылбапсыңар да бул жакта? Эмнеден улам бул 9 миллиардтан ашуун 10 миллиардка жакын акча түшпөй калыптыр да кирешеден. Эмнеге? Камила Абдразаковна, Кыргыз Республикасынын президентинин 24-жылдын 7 мартындагы 65 номерди жарлыгы менен саламаттык сактоо системасын каржылоону реформалоо боюнча Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин 24-жылдын 24-июнундагы 300 айрым буйругуна ылайык 10 миллиард 500 миллион сомго төмөндөгөн. Ал деген саламаттык сактоо министерствосуна 10 миллиард 500 миллион сомду белгилеген. Ал деген зарплата и эмеси. Зарплатаңар 10 миллиард болуп кетти ошондо. Зарплата, соцфонд и башка коммунальный услугалар 10 миллиард 500 миллион сом болгон. Данияр Эрмекович, бул 24-түн тапталган бюджеттин кирешеси 10 миллиардка жакын акча да. Бул абдан чоң проблема. Эмне үчүн аткарылбай калды? Бул бекиген бюджет болуп атса 9 миллиард 753 миллион. Калган суммасын айтпай эле коеюн да. Ушуну жылдын башында 23-жылы 24-түн божомолу менен келгенде эске алыш керек эле да. Мына сиздердин ишиңиздерге минус болуп атат да. Бул 10 миллиардка жакын акча мына бюджетке аз төгүлүп атат да. Аз минус болуп атпайбы дефицитке? Расшифровкасын ошон үчүн сурадым эле да. Мен билип атам, что тиги указ боюнча, өзгөрүүлөр боюнча ошончо болуп атат. А бирок силер ушу божомолду эмне үчүн 23-жылы 24-тө моундай мына жана соцфондтукун көрдүңүздөр. 2 миллиард дефицит деп, муну биз экинчи окууга биз аз тактап туруп алып келебиз деп атат. Ошондой кылып силер божомол менен былтыркы жылы келгенде шуну алдын алышыңар керек болчу да. Бул эми 1 миллиард эмес, 2 миллиард эмес да, бул аябай чоң сумма да. Бул деген мына фомстун иши бул чоң неме да бул. Кечиресиз, Камила Абдразаковна, бул жерде фомс ошол боюнча жооп берип койсоңор, себеби биз аны комитеттен чечип сокращение кылып кыскартып бербедикпи? Ошол 10 миллиардты, туурабы? Ошону сиз түшүндүрүп койгула депутатка. Саламатсыздарбы, Данияр Эрмекович туура айтып атасыз. Жанагы токтом негизинде 10,5 миллиард кыскарып атпайбы? Бул такталган бюджет болгондо биз ошону мыйзамга көргөзүш керекпиз. Сиз айткандай, Камила Абдразаковна, 23-24-тө бул цифралар бизде 29 миллиард болуп бекилген да бюджет. Эми ошону мыйзамга келтириш керекпиз да. Ошон үчүн Минздравга кеткен акчаны биз кемитип туруп, азыр такталган бюджетте 20 миллиард менен киргизип атабыз. 20 миллиард 108 миллион сом менен. Бул такталгандан кийинкиси 20 болуп атат да, туурабы? Ооба, такталгандан кийинкиси. 10 миллиард кетти да анткеничи. Ошону жана докладда да айтып коюш керек да. Себеби муну элге бул маалымат окуганда таң калып түшүнүшпөйт да. Эмнеге мынча чоң сумма депчи. Ошону айтып атам, так маалыматты беришиңер керек. Анан мунугу мамлекеттик кызмат көрсөтүүлүңөрдү карап атамын да. 25-жылдыкын карадым. Акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүдөн түшкөн каражат 710,9 миллион сомго азаюуда деп атат да. Бул кайсы мамлекеттик кызмат кыскар же кызмат көрсөтүүдөгү баалар арзандадыбы? Буну кандай түшүнсө болот? Кызмат көрсөтүү мамлекеттик кызмат акы төлөнүүчү кызмат көрсөтүүлөр эмне жоюлдубу? Бул 1 миллиардка жакын акча аз болуп атат да, азаюуда 25ке. 25ке. Акы төлөнүүчү эмени карасаңыздар, турат. 710,9 миллион. 1 миллиардка жакын акча да. Кыскарып атат. Камила Абдразаковна, акы төлөнүүчү мамлекеттик, мына өзүңөрдүн берген эле эме материалдар. Позициянын предпоследнийин карасаңыздар, полистен өйдө жагында акы төлөнүүчү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн келип түшкөн каражаттары депсиңер. Мына 710 миллион, 894,7 сом. Камила Абдразаковна, бизде каражаттар азайып эле, тескерисинче бүт каражаттарды көбөйтүү менен алып келип берип атабыз.
милдеттүү медициналык камсыздандыруудан түшкөн акчаны 630 миллион 738 миңге быйыл 400 миллион менен бекитип атсак, эмки жылкыга 230 миллион дагы кошуп алып келип атабыз. Ошондой эле милдеттүү медициналык камсыздандыруу төгүндөрдө соцфонддон түшкөн, ал дагы көбөйүп атат. Жалпылап айтканда бүт эле каражаттарды көбөйтүү менен алып келип атабыз. Бюджетибиз Жок, мына акы төлөөнү карасаңар, өзүңөрдүн берген материалыңарды айтып атам мен. макул тактап карайлы анан. Мына келиңиз, мен анда мына мен силердин берген, мен асмандан алганым жок да. Биз эми цифраны салыштырып окуйбуз да, жылдарды салыштырабыз. Мына 24-күн карасаңар, 24 менен 25-ин ортосундагы айырма минус 710,894. Бул жерде зам отурат, ушул зам жооп берип койсунчу. Мени кимдер жооп берсеңер, мен именно сен жооп бер дебейм. Ким түшүнсө жооп берсин. Саламатсызбы? Бул жерде республикалык бюджеттин каражаттары саламат сактоо министрлигине каржылоого өткөнгө байланыштуу жана атайын каражат бул медициналык эмес, жана андай платный услугалардын акчасы тоже Минздравдын карамагына өттү да. Ошон үчүн бизден ошол сиз айткан объем азайды да. Бизде калганы бул кошумча төлөм жана саплата. Значит, ошол акы төлөнүү үчүн мамлекеттик кызмат көрсөтүү мына параметрлери мурунку эле бойдон, Мурунку эле бойдон просто болгону тигине өткөрүлчү. Вот ошол себебин сурайын деп атам. Минуска берип атасыңар. Спецчет ошо Минздравга кетти да, бюджет менен спецчет. Ошон үчүн ошол акча каражаттары эми РБГга турат да. Анан мондо эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлгөн аудиттин негизинде 23-жылдын бюджетинде каржылык тартип бузуулар 160 миллиондон ашуун акча экен да, аныкталыптыр да. Анан анын ичинен мейли башка бул эмгек акыдан төлөмдөр 90 миллионго жакын, 90 миллион да, 90 миллион акча мыйзамсыз деме болгон, иштетилген деп берилип тур. Буга бирөө жоопкерчилик алдыбы, ким жазага тартылды, урматтуу министр? Бул именно эмгек акыга төлөмдөрдөн кетиптир да, 89 миллион 956 9 деп жүрдү, 90 миллион эле да. Аудитордун текшерүүсү боюнча акчалар кайрылып берип атат. Эки директор жумуштан кетти. Кайсы каяктын директорлору? Алгандары выговор алып келишти. Кайсыл кандай директорлор, кайсыл мекеменин директорлору? Мен сизге фамилиясын тактап берейин. Эмне үчүн дегенде бул июнь айында болгон, текшерүүлөр бүткөндөн кийин 290 организацияда ушунча нарушениялар болгон үчүн көбү акчалардын баарын восстановить этип атышат. Мындай калыбына келтириш керек да. Жумуштан бошогон киши жазаланды болбош керек да. Ал кайтарыш керек. Мамлекеттин бир сому дагы желбеш керек. Мына көргүлө, былтыркы жылы дагы ушул жылдык жыйынтыкта мына фондун сиз экөөбүз ушул эсептөө палатасынан келген чыгымдардын айынан урушканбыз. Причем тут фонд деп ошондо дагы кайыш айтыштыңар эле да. Анан бүгүн дагы причем тут дебесеңер керек, эми айлык акыдан кетип атат да бу жерде. Защищенный статьядан кетип атат да, болгондо дагы нарушение. Кудайда кечирбейт эле айнай. Защищенный статьянын акчасынан 90 миллион ашыкча жеп коет деген. Бул эмне деген? Кудайды караш керек да. Бул коркпой, Кудайдан да коркпогон чиновниктер да. Булар жазаланыш керек, 10 эсе төлөш керек, кайтарып акчаны. Экинчи жебей турган болот да. Мамлекеттин 90 миллион эмес, 9 сомун жебеш керек. Ал элдин акчасы да. Туурабы? Туура, кайтарып берип атышат. Бүгүн эле мынакей Таластын областной больницасынын главврачы менен директорун, бухгалтерлерин чакырып, жакын арада төлөп бербесеңер ал иштерди правоохранительный органдарга өткөрөм деп мен бияка келип собрание кылып кеттим. Алардын бардыгы жаңы жылга чейин төлөп беришет. Төлөтүш керек. УКМКнын да өкүлдөрү бул жерде бүгүн тиешеси жок да, УКМКдан кишилер барбы? Ошол именно ошол мен суранат элем да. Ошол эми биздин мени эфирди угушат. УКМКнын ошол сиздерди тейлеген кураторлору ушул саламаттыкты сактоо тармагын бир катуураак текшерип, бир майда чиновниктер, бир катардагы эле врачтар эмес, чоң үлкөн областной, областтык, райондук жетекчилерден бери бир текшерүүгө алынбаса, азыр аябай башаламандык күчөптүр. Аябай акча алуу
элден мамлекеттен да айлык алат, анан элдин чөнтөгүнөн дагы алуу аябай күчөп тур да. Анан дары дармектерин сатуу, мына эми сиз жанагы элдик аптека деп эле атасыз, эми биз элдик аптека ачаардан мурда мен айтып атам, профилактика менен алек болушубуз керек да. Оорулардын санын азайтуунун үстүндө иштешибиз керек. Ал өзүнчө тема. Мен эми мына бүгүн бюджет каралып аткандан кийин ана мыного тиги фомстун мыного эмеси жөнүндө айттыңыз, медициналык оборудованиялар, техникалар жөнүндө айттыңыз да. Кандай оборудованиялар алынды, региондор боюнча ал кандай бөлүндү? Мисалы, Лейлеке эмне бөлүндү, Лейлек районуна барбы? Ошол сиз алган оборудованиялардан бөлүнгөн акча. Мен мына томография боюнча кат жаздым эле мунондо. Ошол как раз эми мына силер бюджетти карап аткан учурда сиздерден орун басарыңыздан кат келиптир. Ошол дежурный каттарды, отписканы токтотолу. Мага жазбай эле коюңуздар да. Колдон келе турган болбосо болбойт, болсо болот деп. Мунондо сиздер эми жазыптыр 126 миллион сомго гранттык нерсе менен дегенсиңерде Индия мамлекетинин элчилиги менен сүйлөштүк, томография келсе биз анан ошону сүйлөшүп бүтсө, бул эми ишке аша турган нерсеби? Сиздин маалыматыңыз барбы бул боюнча, министр мырза? Биздин Лейлекте азыр эми мына аябай мына гемодиализ менен абдан кыйналып атышат. Гемодиализди баягында мен сизден мурунку министр менен да сүйлөштүм эле. Бул эми мамлекеттин күчү жетпесе, частный жана гемодиализди менен алектенген частный бизнесмендер менен алектенип ошону бир Лейлектин ортолукка, Кулундай айыл өкмөтүнө бир жерге койсо район боюнча барат деп. Азыр ошолор 200 чакырымга бир канча экен. Алардын атайын өзүнүн таксисттери бар экен. Күндө келишет экен алар, келип жатып дарылап, ал эмне деген акча дейт таксист. Кадимкидей өзүнчө бир жумуш орун түзүлүп тур да. Ошо гемодиализге түшкөндөр азап менен Баткенге келет. Баткенге келип жана частниктерге жатат. Андан кийин чыгып алып, кайра ошолор менен бул азап менен тозок бизге мамлекет кам көрөбү деп мага бир канча жолу каттар келди. Мен ушун 2 жылдан бери ушун жолун эч таппай атамын да. Ошо сиз кандай кыласыз ушу министр катары? Мына биздин эң четки район же Ошко жөнөшөт, же Бишкекке келип квартиралап жатат. Мына мен туугандарымын жанагы Жет таш деген айылдан орто жашта ушул 64-жылкы эже 2 жылдан бери ушу гемодиализге Бишкекке келет да. Ушун чечүүнүн жолдору бар да. Алкадыр мырза. Кандай кылабыз? Камилат Рахман, сиз туура айтып атасыз. Биз өз астыбызда ушул сиз айткан аймактарда, областной башчыларда мамлекеттик гемодиализ центрларды ачалы деп атабыз. Ага каражаттарды дагы караштырып атабыз. Бирок көп жылдан бери сиз билесиз, бул бардык райондордо 35 жеке менчик гемодиализ центрлар бар. Мына Лейлекке да биз айтып атабыз, азыркы кезде бюджеттебизде акча жетпей аткандыктан биз ошол жактан эгер бир жеке менчик компаниясы ачам десе биз жардам берет элек. Жок, ошону сиз переговорду сиз жүргүзүшүңүз керек экен да. Биз менен сүйлөшпөйт экен да аларчы. Мен медик болбосом, кантип мындай профессионалдуу деңгээлде ошол жеке бизнес компаниялар ушул томография, эме жагындагылар, гемодиализ жагында сиз сүйлөшүшүңүз керек да ушулардын баарын. Именно ошол Лейлек районунда аябай жагдай оор. Бизде мен былтыркы жылы дагы биздин бир айыл өкмөттөгү акыбалды айтып бергенмин. Гемодиализге түшүп калган ошолор көбү Боорору, жанагы Кулундай айыл өкмөтүндө. Алардын аябай эме текшерип чыкканда ушунчалык көрсөткүч көп болду да. Камилат Рахман, бүгүн эле ошол Баткендеги жанагы ишмер предприниматель ачкан гемодиализ центрдин ээси менен сүйлөшөйүн, Лейлекте дагы ошондой ачып бер деп. Ошону канча министр келет сүйлөшөм билбейм. Ошону эме колго албасаңыз болбойт, ал эл кароосуз калды. Медициналык жактан чынын айтайын. Жүрүңүз, ишенбесеңиз мен Кулундай айыл өкмөтүнө баралы, статистиканы көтөрүп алабыз, чекеден үймө үй кирип көрөлү. Ооругандар четтен чыгат. Именно гепатит менен ооруганда бул мунун түбү максаты эме түпкү эмнеге мынчалык оору көп десек, суудан чыгып атат да. Баягы таза суунун жоктугу. Алар жанагы пайно суу ичишип, жана дарыл эме пияз эгишет,
дары салынган суудан арыктан сүзүп алып эле ичип атпайбы? Таза суу немеси жете элек программасы. Ошон үчүн ал боюнча да бир чоң жыйын өткөрүп биз азыр чечүүнүн жолундабыз. Бирок ушунчалык гепатит оорусу көп да. Анан ал өтүшүп кетет экен бара. Өзүңүз жакшы билесиз, айыл жеринде. Гемодиализге түшүп калып атат анан. Ошон үчүн муну чечпесек болбойт. Сиз бир издениңиз, мен ошону айтайын деп атам.